Мындай масштабтуу ротация өлкөбүздө биринчи жолу жүргүзүлдү. Анын себептерин былтыркы жолугушууда жана судьялардын быйылкы курултайында айткан элем. Бул сот системасындагы реформанын чечкиндүү кадамдарынын бири. Аны ишке ашырууда кыйынчылыктар болбой койбойт, бирок ал максатына жетсе, элдин үмүт тилеги акталат. Эмне үчүн ротация болду? Да судьяларга ротация болгон өтө оор болду. Саналуу судья бар. Бир жерден экинчи жерге көчүп барып жашап, иштеш, бала бакыра, үй бүлө менен өтө кыйын. Бирок бул мамлекет үчүн, келечек муундар үчүн абдан жакшы. Анын келечеги мындай бир эле жерде 10-14 жыл отуруп калган судьялар бар экен, абдан көп экен мындай республика боюнча. Бир чети ошол болду, экинчи чети келечек муунга дегеним региондордо иштин сапаты абдан начар. Делоларын жоготуп ийген, 150 делога чейин жоготуп ийген соттор болгон экен мына. Мындай кандай болот ушу турмушта мисалы? Дело жок да. Анан иштин сапатын билбей, эптеп эле барып, тааныш аркылуу, билиш аркылуу, мурдатан барып отуруп иштеп калган соттор ротация болуп бияка келсе, эртең ишти жакшы үйрөнөт. А бул жактан барган билимдүү, тажрыйбасы өтө мол адамдар барды региондорго. Эми Кудай буйрса, келечекте бир 5-10 жылда аяктан дагы татыктуу, билимдүү, иш билги кадрларды өстүрүп чыгат ошолор. Мына илгери билесиздер, Чүйдөн, Борбордон, ушу мен эжелерим менен агаларым бар. Илгери Союз мезгилинде Алай, Чоң Алайга чейин, Баткенге чейин жиберип, мугалим кылып окуткан. Ошол жактагыларды мындай билимин көтөргүлө, караңгычылыктан чыксын деп окуткан. Мына бүгүнкү күнгө чейин турмуш куруп ошол жерде калып калган азыр менин апаларыбыз бар. Анда санда бир келип катышат, бирок ошо жерлик болуп калган. Ошон үчүн ротациянын бир жакшы жери баягы аралашып, иш билген бияктагы 10 жыл ушу Бишкекте отуруп алып иштегендер райондорго барса кичине иш үйрөтөт. Элдин үмүт тилеги акталат деген сөз да. Берилген маалыматка караганда судьялардын ротациясынын туура болгондугун баамдап, оң жыйынтыктарды бере баштады десек болот. Алдыда келечеги бар мунун.